Муса пайгамбар келгенде анын коому дагы ушундай бир адаты болгон. Капырлардын пайгамбарларга иман келтирбеген адамдардын адаттарынан. Мисалы карап көрүңүздөр. Куранда Араф сүрөсүндө 131 аятында айтат: "Фаида жаатхумул хасанату қалу лана хадихи". Эгерде алардын башына бир жакшылык келсе, буга биз татыктуубуз, бул бизден, биздин эмгегибизден, бир жакшылыгыбыздан деп көрүшөт. Өзүнө таандык кылат дейт. Ва ин тусибхум сайатун, эгерде баштарына бир кыйынчылык, мусибат келе турган болсо, ятатайяру би Муса ва ман мааху. Ал келген жамандыкты, жагымсыз абалды Мусага шылташат жана Мусаны ээрчип жүргөн адамдарга. Алла сактасын. Ошондой эле кээ бир адамдар бар. Мусулман адам тараптан катачылык келип калса, зыянды көрүп калса коомдо, ошону исламга шылтоолоп, жоолукчандарга тийишип, сакалчандар арапташып кеттик деп бир балени мусулмандарга таандык кылып, ошолорга тийиштүү кылып, ушундай жоромолдогондор. Кадимки мурунку коомдордогу капырлардын, пайгамбарларды ээрчибеген адамдардын, надандардын кылыгынан. Бир жакшылык келсе өздөрүнөн деп көрөт экен, бир жамандык келсе пайгамбарга шылтап коет экен, динге шылтап коет экен, ыймандуу адамдарга шылтап коет экен. Ошолорго жоромолдоп коет экен. Алла сактасын.